Буршайком добуштарды саноону улантууда, мага ылайык жыйынтыктар өзгөрүшү мүмкүн. БШКнын болжолдуу жыйынтыгы боюнча Бишкекте 6, Ош калаасында 4 партия 7% чектен өттү. Алар НДПК 10,70%, Биздин эл 7,73%, Ата журт Кыргызстан 9,63%, Эмгек 13,87%, Ынтымак 13,87%, Ак Бата 12,15%. Ош шаардык кеңешине 4 партия өттү. Ынтымак 7,36%, Ата журт Кыргызстан 47,99%, Ыйман Нуру 8,11%, Улуттар биримдиги 17,99%. Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 25 партиянын талапкерлери ат салышты. Шайлоочулардын 33%га чукулу добуш берди. Ал эми Жалал Абад шаардык кеңешинде 31 мандатка 5 партия талапкерлерин сунуштап, Ыйман Нуру Ата журт Кыргызстан өнүгүү прогресс алдыга чыкты. Баткен шаарында Ала Тоо Кыргыз жери, Эмгек партиясы, Жаңы Доор, Ынтымак партиясы өттү. Нарын шаарында 31 мандатка 9 партия ат салышып, 7 партия 7% чектен өттү. Талас шаардык кеңешине дагы ошончо депутат шайланышы керек болчу. 11 саясий партиядан 5 отуп чыкты. Шаардык кеңештерге депутаттарды шайлоо тартиби пропорционалдык системанын негизинде жүргүзүлөт. Жалпысынан 28 шаарда 236 партиядан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси катталган. Бардык 28 шаардын ичинде алдын ала добуш берүүнүн жыйынтыктарынын негизинде 146 талапкерлердин тизмеси мыйзамда белгиленген 7% босогону өттү. Өтпөгөндөрдүн ушул талапкерлердин тизмесинин саны 90. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышкандардын саны 1,296,000 жаранды түздү. Анын ичинен шаардагы депутаттарды тандоого 386,000 ашык жаран катышты. Бул шайлоочулардын 36,82%-ын түзөт. Серепчилер мындай көрүнүштү добуш берүүчүлөр менен партиялардын ортосундагы ажырым менен байланыштырышууда. Мисалы үчүн Бишкекте миллионго жакын эл жашайт дейбиз. Ошонун ичинде бир 15 000 адам эле бир партияга добуш берсе, ошол партия коалиция курап же башка шаардын тагдырын чече турган болуп жатат да. Ошол жерде бул элдин саясатчыларга, саясий партияларга, бийликке болгон ишеними жөнүндө сөз кылсак болот да. Эл өзүнчө эле жашап калды, тиги партиялар өзүнчө эле жашап калды деп айтсак болот да. Үгүт учурунда күпүлдөгөн партиялар такыр эле артта калып кетти. Айрымдары кээ бир шаралардан эч колдоо тапкан жок. Адистердин баамында бул аралардын принциптеринин идеологиясынын туруксуздугунан көз каранды болду. Шайлоого катышып, бүгүн жеңишке жетишип келген шайлоочулардын көпчүлүгү мурдагы бир партияда мүчө болсо, бүгүн башка партияда мүчө болуп, баягы туруксуз эмес да, принциби жок депутаттар деп дагы айтсак болот да. Анан эми партия деген өзүнүн классикалык түрү такыр башка да. Бизде баягы кыргызский партиялар болуп атат да. Кыргызча түзүлгөн партиялар баягы мурунку биздеги кабыл алынып калган мыйзамдын чегинде 10 эле адамдан турган демилге менен түзүлгөн партиялар. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен бирге референдум дагы өткөрүлдү. Ага добуш берүүчүлөрдүн 37,8% катышып, шайлоочулардын 79%дан ашыгы өзгөртүлгөн конституцияны колдоду. БШК акыркы жыйынтыкты дагы кабарлай турганын айтты. Эске салсак, референдумга аймактардан келген жарандар катыша алган жок. Себеби мурдагыдай катталган жерин өзгөртүп, добуш берүүгө шарт түзгөн форма 2 колдонулган жок. Ал документ 4 октябрда парламентарийлерди тандоодо добуштарды сатып алууга себеп болуп, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Айпери Самат кызы, Улук Сулайманов, Нью ТВ.